Ошто адырга тиккен шабдалыбыз 3 жашта. Бүгүн 4-апрель гүлдөдө. Көпчүлүгү сурагандай, шабдалы гүлдөгөндө бутаса болобу деп сурайт да. Негизи шабдалыны гүлдөгөндөн кийин деле бутаса боло берет. Бизде бирок мартта көбүнчө гүлдөгөнгө чейин бүтүрүшөт, шире чыга элек, анан күчү кетип калат деп, ошого чейин бутап көнгөнбүз да. Себеби бизде баягы анча-мынча суук болбойт да, гүлүнү, бүчүрүнү албайт. Ошон үчүн уверенный болобуз дагы, көбүнчө ошол убакта эле бутап коебуз. Ал эми Казакстан, Россия, кээ бир суук жерлерде, Кыргызстанда гүлдөгөндөн кийин бутаса туура болот. Себеби анык билесиң да, кайсыл бүчүр суу курган жок. Азыр мисалы үчүн бизде мына суу курган жок да, баштан аяк гүлдөп атат. Кээ бир жерде мисалы үчүн бу жерде 2, бу жерде 3 болуп эле ушундай эле болот. Мөмө алыш үчүн ошондо мына ошол жерден кыркышка туура келет. Бизде карап туруп эле мындай 15 сантиметр коюп уруп салабыз. Себеби жылда анчалык суук болбогон үчүн фергана өрөөнүндө ушундай бутоого көнгөнбүз. Туугандай коркпой бутай берсеңиздер болот. Эчтеке болбойт. Бутап кое бересиздер.